Азыр сизге биз романтикалуу музыка коюп берели. Ошол романтик наушник кийип алсаңыз. Мынча бир мындай эмеге трансқа киргенге. Трансқа, галактика аламына алып жатасыз да сиз азыр. Сөздөр өзүнөн өзү келе баштайт, көрөсүз го? Анда эмесе, баштап 1 2 3 кеттик. Эң биринчиден Кудайыма чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Ыраазымын. Ушундай мен жарым бар экенине аябай Кудайга миң мертебе ыраазычылыгымды билдирем. Мынакей экөөбүз баш кошконубузга 15 жыл болгон экен. 15 жылдын ичинде биз 3 кыз, 1 уулду болдук. Ушунча баланы төрөп берди. Ошондон бери кандай кеч келемби, эрте келемби, үйдө боломбу, дайыма ушул ысык тамагы менен, алдымда жаркылдаган кабагы менен дайыма жакам таза деп койбоймбу? Ар дайым кийимдеримди карап, мени жумушка узатып, кайра тозуп алып, үйдө тазалык. Ушу мен түшүнгөнүнө мен ушунчалык ыраазымын. Мен чындап сүйүп алгам. Ошол боюнча сүйүм кемибестен кайра мындай күчөгөндүн үстүндө күчөп келе жатат. Баягы элдер айтып коет эмеспи? Балалуу болгондон сүйүү балага өтүп кетет деп. Андай эмес экен. Эгерде ортодо сый урмат күчтүү болсо, бири-бирине болгон түшүнүү күчтүү болсо, бири-бирин терең сыйлаган болсо, бул тескерисинче сүйүүнүн кайра өрчүшүнө чоң өбөлгө түзөт экен. Балдарга болгон, ата-энеге болгон, мекенге болгон же башка нерсеге болгон сүйүү ал өзүнчө багыты менен, өзүнчө линия менен кете берет экен. Үй бүлөгө, жубайыңа болгон сезим баягыдай эле өзүнүн ордунда, өзүнүн жолунда гана кетет экен. Бул нерсени беките турган бир гана ынтымак, урматсый, түшүнүү, бири-бирине болгон моюн сунуу, жана ошондой эле ар бир аял менен эркектин ортосундагы өздөрүнүн болгон так милдеттери ушулар болот экен. Мен чексиз ыраазымын. Аллах Таалага, Кудайыма шүгүр. Ай баракелде. Кол чабуулар болсун. Кол чабуулар. Сиз негизи бул теманын алкагында лекция деле өтүп, лектор болуп кетсеңиз деле жарашчыдай экен. Сонун айтып берет экенсиз, мындай. Уюу угат экенсиң, Сонун сөздөр жаңырды. Ыраазычылык билдиребиз, Замир байке. Эми келиңиз, жеңип. Биринчиден, ушу мен дагы Алла Таалама ыраазымын. Замирди мага жолуктурганына. Кандай десем, Замирге ыраазымын. Ар дайым мени түшүнүп, мен айткандарымды угуп, экөөбүз бирге мындай бир чечимди кабыл алганда да бирге кабыл алып, бири-бирибиздин мындай таарынпаганга, бири-бирибизге туура кылгандай бир чечимге келип эметебиз ар дайым. Ошонусу да жагат мага. Кандай десем, сыйлап, урматтап, кандай десем, канчалык жакшы көрөрүңүз айта бериңиз. Кайсы сапатында? Күн сайын айта бербейбиз го, бүгүн сонун мүмкүнчүлүк болот. мага болгон мамилеси, балдарга болгон мамилеси, менин ата-энеме, менин туугандарыма болгон мамилеси жагат мага. Ошо кандай десем, Кол чабат окшойбуз, сөзгө эмесмин дебейм, бирок Алла Таалама ыраазымын ушу Замирге жолуктурганына. Ортодо сүйүүбүз дагы бекемдей берсин каалаймын. Бактылуу өлөтү каарлыкка жетишибизди каалайм. Бирге кол кармашып, бирге бир жаздыкта чачыбыз агарып, Кудай буйрса ушу уул кыздарыбыздын сый урматына бөлөнүп, келечекте ушулардын сый урматын көрүп, ушулардын жакшылыктарына күбө болуп, балдарыбызга неберелерибизди небере чөбөрө көрүп, бактылуу чоң ата, чоң эне бололу, тайата тайине бололу, Кудай буйрса ошо бирге бололу. Алла Таалам ушу бизге баардык жакшылыктарды бере берсин. Ошого миң мертебе ыраазымын. Ай баракелде. Кол чабуулар.